Урматтуу жаштар, мындан туура 100 жыл мурун Касым Тыныстанов, Ишеналы Арабаев өңдүү 20 менен 30-дун ортосундагы жаш жигит кыздар кыргыз тил илимин негиздеп, кыргыз тилин жазууга түшүрүп, мойнуна жүктөлгөн тарыхый милдетти татыктуу аткарса, бир кылымдан кийин азыркы жаштардын мойнунда кыргыз тилин санарикке, телефонго, интернетке өткөрүү деген дагы алардыкынан кем эмес милдет турат. Эне тил эненин сүтү, бешик ыры менен канжаныбызга сиңип келсе, мындан ары телефондагы эне тилди калыптандырууда алардан кем рол ойнобойт. Ошондуктан биздин тилибиз телефондун ичинде болушу керек. Аны биз жаштар кыла алабыз. Эл аралык эне тил күнү менен катар ата мекендик коргоо күнүн дагы чогуу белгилеп отурабыз. Бүгүнкү жаштар Баткендеги окуяда ата мекенди коргоо деген эмне экендигин каны, жаны менен көргөздү деп ойлойм. Биз жоокерлердин колуна курал, ок алып бере албасак дагы, алыстан мекенибизди коргоо үчүн өз салымыбызды кошо алабыз. Мисалы үчүн салык чек тиркемесин көчүрүп, ар бир кассалык чекти талап кылуубуз аскердин огу, ар бир кассалык чек аскердин кийими.